Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен чечим чыгарып, анан кийин иштөө жөнүндө сүйлөшүп кетели жана адам чакырып атканда ошол сиздин настроеңиз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эгерде сиз бул бизнеске келгенде, көпчүлүк адамдар келгенде мен жасап көрөйүн, колуман келеби, келбейби, колуман келсе жасайм, анан болбой калса жасабай коем деген настрой менен баштайт да. Анан ошол мезгилде адамдарды чакырып атканда, адамдар ошол нерсени сезет да. Адамдар эмнегедир, буга чейин биз сабагыбызда айтып кеткенбиз, жол уюштуруу жана адам чакыруу деген темабызды айтып кеткенбиз. Сиздин ичиңиздеги настройду адамдар сезет да. Сиздин ичиңизде да чечим жок болсо, ошол адамдар сезет дагы, сиздин бизнеске кошулгусу келбей калат да. Анан сиз эч ким кошулбай атат, эч кимди кыскыра албай атамбы деп кайгырасыз да. Мунун баары эмнеде? Сиздин чечимиңизде. Кандай гана проблема болбосун, кандай гана кыйынчылык болбосун, мен баары бир аягына чыгам деген чечим болгондо, адамдар сиздин ичиңиздеги ишеничти, сиздин ичиңиздеги ушул бизнеске ишеничти, ушул бизнесте сиз аягына чейин чыгам деген сиздин чечкиндүүлүгүңүз көрүнүп турат. Анан чечкиндүүлүгүңүз көрүнгөндүктөн алар да кошулгусу келет. Буга мисалы элестетиңиз, сиз бир айталы мындай да келдиңиз, элестетиңиз, мындай деп атасыз да, сиз алардын аң сезими же подсознаниясы менен сүйлөшкөндө сиз аларга эмне деп атасыз? Элестетиңиз, подсознаниясы менен сүйлөшүп атасыз да. Ай, силер кошулгула деп. Анан кийин кокус проблема болуп калса мен качып кетем. А так силер кошула бергиле бул бизнеске. Силер эмне болсо ошо болдуңар, мага баары бир, мен кокус кыйналып калсам мен таштап коем бул бизнесте. Силер менен ишим да жок деген чечим менен, ушундай сезим менен силер чакырып атасыңар да, элестеткиле. Алардын подсознаниясына, мээсине сиздер ошондой сигнал жөнөтөсүз. Эгерде сиз чечим чыгарбастан мен аягына чейин чыгам деген чечкиндүүлүк менен адамдарды чакырбасаңыз, ушундай сезим менен чакырып аткан болосуз. Ушундай сезимдерди туудуруп аткан болосуз алардан. Ошол себептен алар сизге жоктоп аткан болот. Жана ошол себептен көпчүлүк адамдар жарым жолдон айнып кетип аткан болот. Жарым жолдон товарды алсам албасамбы, же акчам жок деген шылтоолорду айта баштайт да. Ал эми сиздин ичиңизде чечкиндүүлүк болсо, ошол чечкиндүүлүктү адамдар сезе баштайт. Сиз дагы адамдар менен башкача сүйлөшө баштайсыз да. Адамдар сизге жок десе да сынып калбайсыз. Эмнеге? Сиздин ичиңизде чечкиндүүлүк бар. Сен кошуласыңбы, кошулбайсыңбы, мага баары бир, мен баары бир ушул бизнесте ийгиликке жетем деген чечкиндүүлүк болгон болот да. Ошол чечкиндүүлүктү анан адамдар сезе баштайт. Эми элестетиңиз, дагы бир мисал. Сиз бир ишканага иштеп атасыз, анан айтып атасыз, шериңизден айтып атасыз. Көптөн бери иштей элексиз эле, эми коштойм деп атасыз, бирок тааныйсыз ал кишини, анан айтып атасыз. Шериңизден сурап атасыз да, тиги шеф эмне бул бизнесте кандай аягына чыгам деп атабы же чыкпайм деп атабы тиги проектте десе, жакында жаап салам деп атат десе шериңиз, сиз эмне кыласыз? Кошуласызбы? Болду, мен да кошулам, мен да бул проект жасайм, мен да бул проектти жасап сөзсүз ушул проектти аягына чыгам деген сезим менен иштей баштайсызбы ушул проектте? Андай болбойт, Сиз дагы эмне дейсиз? Шеф, жабам деп аткан болсоң да, мен деле эмне кылам ал жерде деген сезим болот да. Ошондой чечим чыгарасыз. Адамдар дагы сиздин ичиңиздеги чечкиндүүлүктү ошентип сезет экен да. Сиз дагы адамдарга өзүңүздүн чечкиндүүлүгүңүз жок сунуш кылганда, дал ушундай абалда сунуш кылып аткан болосуз. Дал ушундай абалга салып аткан болосуз. Анан алар албетте сизге жок дейт. Албетте алар жарым жолдон таштап коет. Албетте алар ар кандай шылтоодо айтып бул ишти баштабай жүрө берет. Бирок албетте ошондо деле статистика. Албетте сиз чечкиндүү болуп чакырганыңызда деле дагы деле статистика 10 кишиден 3-4 гана макул дейт, калгандары жок дей берет. Бирок сизде чечкиндүүлүк жок болсо, анда албетте 10 кишиден 10 да жок дейт, 10 кишиден 9 да жок дейт сизгечи. 20 кишиден 19 жок дейт. Ошол себептен сиз чечкиндүүлүктү өнүктүрүңүз. Анын үчүн эмне кыласыз? Анын үчүн албетте сиз бул бизнес менен өзүңүздү курчаңыз. Бул бизнесте ийгиликке жеткен, бул бизнесте чоң акчаларды таап аткан адамдардын окуяларын көрүп окуңуз. Менин бай адамдардын сырлары 2 бөлүктөн турган чоң видеолорумду көрүңүз. Бай жана кедей видеомду көрүңүз. Ошондой эле азыраак айлык иштегендер үчүн деген видеомду көрүңүз. Жана ошондой эле чакан бизнестин ээлерине деген видеону көрүп чыгыңыз. Ошондой сиздин ичиңизде чечкиндүүлүк пайда болот. Ошондой сиз бул бизнес үчүн көрө баштайсыз. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз, жана башкалар менен бөлүшүп кетебиз.